33 жаштагы Гүлзат Россияда миграцияда жүргөн учурда кургак-учук илдетине кабылып, убагында дарыланга шарты болгон эмес. Мындан улам илдетти балдарына да жуктуруп алган. Негизи бул оору менен мен өзүм ооруганмын. 4 жылдан бери алышып жүрөмүн. Эл катары биз деле Россияда жүргөнбүз, эмгектенип. Бир күн ушинтип ооруй берип, грипп боло берип бат-баттан больницага барсам, билип калдым бул оору экенин. А бирок турмуш шартыма байланыштуу жатышка туура келбеди да, жата албадым. Анан депрессияга кабылдым. Ата-энем каза болуп калып, ошо турмуш шартка байланыштуу тоже келе албай, депрессияга аябай болуп, депрессия болуп, бул оорум аябай күчөп кетти. 6 ай жата албадым турмуш шартыма байланыштуу. Ошентип жүрүп, балдарымды ойлоп жүрүп, кайра балдарыма да жукту бул оору. 2 чоң балам ооруп, алар деле ошол жакта окуп, анан ошол жактан больницага жатып лечение алышты. Детский отделениясында. А мен өзүм башка жакта жаттым, Подмосковье жакта. Ошентип мага блокатор койду, аны жакшы перенесла. Анан 9 айдан кийин мага үйгө жиберишти үйдө. А бирок үйдөн дагы лечение алып жүрдүм амбулаторно. Ошентип баары 1,5 жыл болгондо баягы эмемди алды. Блокаторумду алып, лечениемди токтотту, бүттү. 2 жылдай дары иштим. Гүлзат 5 айдан бери 7 жашар кызын улуттук фтизиатрия борборунда дарылоодо. Азыркы тапта кызынын абалы кыйла жакшырганын билдирди. Бул таблетка дарылын полный өзүм билем, потому что өзүмө ичип көргөнмүн, кандай действие берет, кандай болот. Анан арадан эмелер өтүп, убактар өтүп, кичине кызымдыкы уже билинип баштады. Кичине кызым ооруп калып, Кыргызстанга келип лечение алууга ошентип чечтик. Жолдон кыйналып калды, еще 1 ай баягы балдарымды школго берип алайын деп 1 ай амбулаторно ичип турдук. Ичип турганда кызым еще хуже кетти, аркага кетип калды. Болбой калды. Сөөктөрү ооруп, аябай эле кыйналып кетти. Дарыларды ичип аткан, бирок дарыларды аябай кылып атканда кыйналып берип атканбыз. Потому что жаш балдарга кыйын экен. Кыйын эме чоң адам айла жок. Бул өзү дарылары айланайын көп, побочный эффекти аябай көп. Еще плюс башында көнүш да кыйын, организм көнүш да кыйын. Улуттук фтизиатрия борборунун директору Абдулат Кадыров кургак-учукту дарылоодо дары-дармектерди үзгүлтүккө учуратпай, туруктуу ичүү маанилүү экенин баса белгилейт. Кургак-учуктун сезгич формасы болот, анан дарыларга туруктуу формасы болот. Анан ошол эгер ооруда сезгич формасы болсо, ошол дарыларды ичпей үзгүлтүккө учураса, баягы микробтор дагы дарыларга үйрөнүп, анан кургак-учуктун туруктуу формасы өтүп кетет да. Бул эмне менен жаман? Биринчиден, бизде өзүбүздө расчетторубуз бар. Бизде ошо кургак-учук оорусунун сезгич формасыны дарылоо бул 6, анан баягы рецидив болгондордуку 8 айга чейин дарыланат да. Кадыров илдетти жуктурбоо үчүн ден соолукту чыңдап, иммунитетти бекемдөө зарыл экенин, айрыкча 5 жашка чейинки балдарга көбүрөөк көңүл буруу маанилүү экенин белгиледи. Мындан тышкары ВИЧ-ке, кан оорусуна, өпкөнү өнөкөт оорусуна кабылгандар жана органдарды алмаштыргандардын иммунитети начарлагандыктан илдетке кабылуу коркунучу алардын арасында көбүрөөк экенин айтат. Илимий иштерди жүргүздүк. Боюнда бар аялдар, айрыкча бир төрөгөндөн кийин 6 ай, 1 жылга чейинки убакытта аларда дагы иммунный системалары кичине начарлап, ошол төрөттөн кийинки аялдарда дагы ушу кургак-учук оорусунун пайда болушу көбүрөөк катталып атат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык 2023 жылы 8 миллиондон ашуун бейтапка кургак-учук диагнозу коюлган. Бул 90-жылдардан берки эң жогорку көрсөткүч деп айтылат. 2023 жылы кургак-учук өлүмдүн негизги инфекциялык себеби болуп коронавирустун көрсөткүчүнөн ашып өткөн. Ал эми Кыргызстанда мындан 10 жыл мурун жыл сайын илдетке кабылгандардын саны 5-6 миң бейтап болсо, соңку жылдары бул көрсөткүч азайып 3,5 миңдин тегерегин түзүп келет. Кургак-учук оорусу дайым башка оорулардын мындай белгилери менен окшош болот да. Кургак-учук оорусу мисалы үчүн жөтөл биринчи негизги бир белгилери. Андан кийин киши түндөсү терчил болуп, аппетити начар болуп, арыктап кетет. Андан кийин бул дененин табы көтөрүшү мүмкүн.
Акыркы убактарда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматына караганда 50%га чейин туберкулез менен ооруган ооруларда эч кандай бир туберкулез оорусунун белгилери болбой калат. Саламаттык сактоо министрлиги бейтаптарга карата кодулоону алдын алуу максатында амбулатордук дарылоого басым жасап келет. Эми бул стигма, дискриминация каяктан келет? Бул жашыргандык эмес, ошол кургагучтук менен ооруган больницаларга түшүп калса, эми шаардагы билинбейт. Айыл жерлеринде тиги Акмат кургагучтукка каршы больницада жатыптыр, значит ал туберкулез менен ооруйт экен. Анан аны менен жакын контактта болбогуло жугат деп, ошондон анын стигмалар, анан дискриминация башталат. Ошонун үчүн азыркы кезде ушу кургагучтук оорусуну амбулатордук шартта больницага жатпай эле биз колдонуп атабыз. Анда диагноз коюлат, үй бүлөлүк борборго барат, ал жерге барып дарысын алат, ичет, кете берет. Абдулат Кадыров мындан тышкары кургагучтук илдетине байланыштуу айрым мифтерди төгүндөп, элдик медицина алсыз экенин белгиледи. Туберкулез урук кубат экен деп, жок, бул урук кубайт. Бул жанаң гана ошол ачык түрдөгү кургакчук менен ооруган киши менен контактты гана жугушу мүмкүн. Туберкулез оорусу мурда мындай жарды жашаган кишилердин оорусу деп аталчу. Азыр ал жок, азыр болбой калды. Азыр бизнесмендер деле туберкулез менен ооруп атат. Бай кишилер да ооруп атат. Бул деген социалдык оору. Элдик медицина деген ар түрдүү сөздөр бар. Бул чочконун эти, эшектин сүтү, суурдун майы деген. Алар тамак катары колдонсо болот, бирок ал элдик медицина эч качан туберкулезди айыктырбайт. Кадыров 2024 жылы өлкө боюнча Кыргызстанда 309 жаш бала кургагучтукка чалдыкканын билдирди. Аларга диагноз коюу оорураак экенин кошумчалады. Жанагы кичинекей ымыркайларда, эгер аларда деле ошол туберкулез оорусуну коюу кичине кыйын болот да. Себеби кичинекей балдар айта албайт. Алар көбүнчө ыйлашат, тамак жебей коет, температурасы көтөрүлөт, белгилери болгондо. Ошо балдардын биз жакшылап аларды текшеришибиз керек да. Негизи бул оору ата-энелерден жугат экен. Потому что ата-энелер өткөрүп жиберет экенбиз да. Өткөрүп жиберип балдарга жугат экен. А ушуну катаны кетирбестен ата-энелер биринчи барып балдарын көрсөтүп, ушуну алдын алсаң, лечениясы да батып өтөт. Өлкөдө кургагучтук илдетин дарылоо глобалдык фонд тарабынан каржыланып келет. Абдулат Кадыров азыркы тапта 3 жылдык грант ишке ашырылып атканын, бирок долбоор бүткөн соң бул колдоо 50%га азаярын маалымдады.